Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. 5-май Кыргыз Республикасынын Конституция күнү. Сиздер менен мен номер 38 Садык Эшматов атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими Абдыллаева Айнура. Суроо: адамдардын укугу жана милдети эмнеде жөнгө салынат экен? Азаматсыңар Конституцияда. Кыргыз Республикасынын Конституциясы кайсы жылы кабыл алынган? 5-май 1993 жылы. Конституция эмне үчүн керек? 5-май Кыргыз Республикасынын Конституциясынын күнү. Конституция деген эмне? Конституция бул коомдун жана мамлекеттик түзүлүштө шайлоо системасы, мамлекеттик органдардын ишин жана уюштуруу негиздерин аныктоочу, жарандардын укуктарын белгилөөчү, мамлекеттин негизги же баш мыйзамы. Конституция латин тилинин constitutio аттуу сөзүнөн келип чыгып, түзүлүш, орнотуу дегенди билдирет. Жогорку юридикалык күчкө ээ, өзгөчө нормативдик укук актысы. Жалпак тил менен айтканда, эл менен өкмөттүн ортосундагы келишим. Эгемендик алган алгаш жылы, ата мекен көтөргөн кызыл тууну, андан бери 27 жыл өтсө дагы, унутуп чийип салбайт эч ким муну. Урматтуу кыргызстандыктар, Конституция күнүңүздөр менен куттуктайбыз.